Кыргызстан партиясынын талапкерлери жалпы өлкөдө 30 миңге жакын жумуш орундарын түзүштү. Коомдук тамактануу чөйрөсүндө, мал чарбасында, соодада, тейлөө жана ар кандай кызматтарды көрсөтүү чөйрөсүндө, курулушта, өндүрүштө жана кайра иштетүүдө, ошондой эле айыл чарбасында 200дөн ашуун ишкана ачылды. Жалпысынан 30 миңге чукул кыргызстандык татыктуу жумуш менен камсыз болду. 200дөн ашык ири завод жана фабрика курдук жана калыбына келтирдик. Мындан тышкары, карылар үйлөрүнө, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга социалдык жардам берип жатабыз. Биз өзүбүзгө милдеттенме алуу менен пенсиянын орточо деңгээлин 13 миң сомго чейин жеткирүүгө убада беребиз. Ар бир жаңы төрөлгөн наристеге 50 миң сомго чейин депозит төлөөгө жетишебиз. Ар бир облуста карыз коркунучуна калган жарандарыбызга жардам бере турган акысыз юридикалык кеңеш берүү пункттарын ачабыз. Дыйкандардан айыл чарба продукциясын сатып алуу боюнча мамлекеттик кепилдик берүү маселесин көтөрөбүз. Электр энергиясынын тарифтерин арзандатуу үчүн, ишкерлер төлөгөн салыктардын көлөмүн кыскартуу үчүн күрөшөбүз. Ипотека кредитин төлөөнүн мөөнөтүн 20 жылга чейин көтөрүүгө жетишебиз. Айыл жерлериндеги медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатабыз. Илим менен спортту өнүктүрүүгө ар тараптан колдоо көрсөтөбүз. Айылдарга 500 тигүү цехин жана экологиялык жактан таза продукция чыгарган 500 ишкана ачабыз. Кыргызстан партиясы шайлоо тизмесинде номер 14.